Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli musulmon bitirganlar. Bugun inshaalloh qayerdan qatorda saboq boshlaymiz. Imom Muslimning payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hadislerini o'qib, o'tganda payg'ambarning qiyomatga байланыштуу bo'lgan hadislerini o'qiganmiz. O'shaning ichidan bir hadis qolgan. O'shani o'qiymiz, undan keyin qiyomatning belgilari. O'shaga inshaalloh temaga kiramiz. Payg'ambarimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Yubafu kullu abd ala ma mata alayh." Har bir adam özünün qanday өткөн болсо ошол абалда тирилет. Демек, урматтуу мусулман биртугандар, пайгамбар айтып атат: адам бул жашоодо кандай кеткен болсо, кандай жашап, акырында кандай өткөн болсо, кайра кыяматта тирилген ошондой болуп тирилет дейт. Бул хадисте ар бир адам демек өзүнө бир аз жашоосун ойлонуш керек экен да. Жашоодо негизги эле жашоо главный, эң негизгиси келең кесир болуп, барчылыкта мындай жакшы жашап өтүп кетиш эмес. Биринчи кезекте эң биринчи ыйман менен жашап өтүштүк. Бул жашоодо кандай өтөсүң? Жашоң кандай болот? Аллах разы болгондойбу же Аллах Таала нааразы болгондойбу? Жараткан жактырабы же жактырбайбы? Ошого жараша адам өзүнүн кылган ишин нерсе карап коюш керек да. Анан экинчи бир айта турган нерсе, урматтуу мусулман биртугандар, адам жашаганда жашоосуна өзү баягы ожуп деп коет бизде. Өзүнө баягы мындай таңга болбош керек. Өзүнө азгыры болбош керек да. Өзүнө менменсине болбош керек да. Мен жашоом жакшы, мен мешитке тынбай келем, намазымды окуйм, мындай деп баягы өзүнө азгырылып кетпеш керек да. Себеби адам азгырылган сайын барып өзү билинбестен аңга түшүп кетиши мүмкүн. Шайтанга Аллахтын каргышы болсун. Шындыгында илим берилген, ибадат кылып ушунчалык бекем, ибадатта бекем болгон мактук болгон да. Барып кийин текеберленгенден кийин, барып өзүнө азгырылгандан кийин кууп кетти да, карышка алып кетти. Андыктан урматтуу мусулман биртугандар, ар бир адам өзгөчө мусулман адам өзүнүн жашоосун, акыркы жашоосунан бир аз коркуш керек да. Я Аллах, ушу акыркы жашоом жакшы кыл деп көбүрөөк кооптонуп, ошол жагын жакшылап ойлонуш керек. Пайгамбар болгон да. Пайгамбардын Аллах Таала бүт каталарын кечирген. Пайгамбар динден туура эмес жолдо Аллахка каршылык кылып өтүш мүмкүн эмес болгон. Пайгамбар адашып кетүү да мүмкүн эмес болгон. Пайгамбардыкы 100% гарантия, кепилдик болгон. Пайгамбар бейишке баратын адам болгон. Бирок ошого барсаң, пайгамбар ушул дуаны кылат эле, анан бизге окшогондай абалы бир абалда болбогон адамдарга үйрөтүш үчүн пайгамбар ушундай дуа кылчу ар дайым. Я мукаллибал кулуб, саббит калби ала дини. О жүрөктөрдү бекемдөөчү, жүрөктөрдү оодарчат, мен жүрөгүмдү ыйманга, туура жолго бекемде деп пайгамбар дуа кылчу. Демек, биз пайгамбар көп кылган дуаны биз андан бетер эмне кылыш керек? Көбүрөөк кылыш керек. Себеби бизге гарантия жок. Бизге кепилдик жок да. Себеби жашообузда көрүп атабыз, урматтуу мусулман биртугандар, кээ бир адамдар байкайбыз, жылдап ибадатта жакшы садака берет, башкасын кылат, күнтөзүн кылат, ибадат кылат, мечитке келет, калбай келет, бирок күндөрдүн биринде карасаң башкача абалга түшүп калат да. Оор абалга түшүп калат. Ошол себептен адам өзүнүн жашоосуна азгырылбаш керек да, караш керек. Бул хадисте айта турган дагы бир маселе хуснул хатима, анан суур хатима деген бар. Адамдын акыркы жашоосу же жакшы бүтөт, же жаман бүтөт деген маселе. Адам ошон үчүн жаман өлүм менен, жаман бүтүшүнөн этият болуш керек. Жана ошого алып барган себептерден да этият болуш керек. Пайгамбардын учурунда, урматтуу мусулман биртугандар, бир христиан болгон. Насрани христиан. Анан пайгамбардын дааватын угуп, өзүнүн динин таштап, кайрадан пайгамбарга келип мусулман болгон. Анан пайгамбарыбыздын катчысы катары вахий түшкөндө пайгамбар айтат эле, жазып жүргөн адам саха болгон ошол. Пайгамбарыбыздан Бакара сүрөсүн уккан, жазган, жана ошо Бакара сүрөсүн жаттаган. Жана ошондой эле пайгамбарыбыздан Али Имран деген сүрөнү уккан, жана ошону жазган дагы жаттаган. Ушул эки сүрөнү жаттагандан кийин баягы бир аз өзүндө мындай текеберчилик, менменсинүү деген, өзүнүн бийик болуп кеткенин сезе билген. Өзү мындай бир аз азгылып кетти. Анан жазып жүрүп күндөрдүн биринде пайгамбарыбыздын баягы сөздөрүн жазып жүрүп, кийин баягы азгырып кеткенден кийин динден кайра чыгып кетет да, христиан болуп кеткен. Кайрадан мурдагы коомуна кошулуп пайгамбардан кетип калат. Анан жөн эле кетип калбастан, баягы пайгамбардын артынан шубап, пайгамбарды жамандап, Мухаммад мен жазган, мен билгенди гана айта алат, андан башкасын билбейт, мен жазып бергенди гана айтып берет элдерге деп айтат эле. Кийин Аллах Таала ошол кишини пайгамбардын тирүү учурунда жанын алып койду. Христиандын жанын алып койду. Капыр болуп кетти, муртат болуп кетти. Анан баягы христиандар өзүнүн жамааты алып барып жерге берет, жер кайра чыгартылат. Кайра келип чукуп жерди казып дагы жерге берсе, эртеси күн жер дагы чыгартылат. Үчүнчү күн дагы жерге берет, жер дагы чыгартылат.
Бай адамдар тажандықтан ошо жердин үстүнө калтырып таштап койгон. Ошол жерде чирип сасып жок болуп кеткен. Демек айтайын деген урматтуу мусулман туугандар, пайгамбардын дааватын уккан адам деле кокустан акыбы жаман болуп динден кайтып кетиши мүмкүн, ыктымал. Пайгамбардын дааватын уккан адамдар деле зинага барып койгон учурлар болгон, бирок тоба кылган алар. Пайгамбардын дааватын угуп, пайгамбардын канча мужизасын көргөн адамдар деле арак ичип койгон күндөр болгон, бирок тоба кылган. Пайгамбардын дааватын угуп көрүп жүрүп ошончо мужизаны көргөн адамдар деле туура жолдон бир аз кыйшайып кеткен учурлар болгон да. Эми пайгамбар менен биздин арабызда ушунча чоң аралык бар. Пайгамбарды биз көргөн эмеспиз. Биз пайгамбардын кереметтерин, мужизаларын көргөн эмеспиз. Демек биздин кыйшайып кетүүбүз көбүрөөк, ыктымал. Ошон үчүн Аллахтан көбүрөөк коргоо сурашат. Ey Алла, мени диниңде бекем кыл. Пайгамбарлардын дуасы ушундай болгон. Юсуф пайгамбар үчүн дуа кылчу. Куранда Аллах эскерген. Таваффани муслима деген. Ey Алла, мен жанымды мусулман кылып алчы деген. Мусулман болуп өтөйүн бул дүйнөдө. Сага баш ийип кул болуп өтөйүн деген. Урматтуу мусулман туугандар, экинчи бир тарабы бар, жакшы өлүм деген бар. Жакшы бул дүйнөдөн кетүү. Амалдардын баардыгын жабып кетүү. Себеби пайгамбарыбыз амалдар иштердин баардыгы акырына жараша бааланат деген. Жанагы пайгамбардын жашоодон сакы болуп туруп кайра муртат болуп кеткен киши сахаба болчу. Сахаба деген чоң даража. Куран жазып жүргөн сахаба болчу да. Бирок кийин адашып кайра капыр болуп, ошо менен муртат болуп өлүп кетти. Ошондой эле урматтуу мусулман туугандар, адам жашоосунун акырына жараша бааланат. Бүгүнкү күн менен азырып калбаш керек. Бүгүн жашоо түз кетип аткан болушу мүмкүн. Бүгүн жашоо кенен кесир болушу мүмкүн, бирок эртең башкача болуп кетиши ыктымал. Күндөрдүн биринде пайгамбарга бир адам төөзүнүн үстүндө келди. Мусулман эмес адам болчу. Пайгамбарга келип, "Ey Мухаммад, мага ислам тууралуу айтчы, мага динден үйрөтчү, илим берчи" dedi. Пайгамбарыбыз биринчи кезекте сен шахадан айт, келмен айткын dedi. Андан кийин намазды тургузгун. Андан кийин орозо кармагын. Андан кийин колуңа келген зекетиңди бер, андан кийин ажылык кылгын dedi. Ошондой кылган болсоң анан исламга киресиң dedi. Баягы киши төөзүнүн үстүндө туруп, акрорту дейт да. Мен макулмун ey Мухаммад. Сен айткан сөздөрдүн баарына макулмун. Мен исламга кирдим, намаз сен айткан сөздөрдүн баарына мен макулмун деген да. Ошол учурда баягы кишинин төөзү буту бир чуңкурга түшүп кетип, чалынып кетет. Чалынып кетип, баягы адам төөдөн кулап түшүп, мойну менен түшүп өлүп калат. Пайгамбар сахабаларга айтат. Ыйман келтирип, ыймандын эч бир күнөө менен аралаштырган адамды көргүңөр келсе, мына ушул адамды көргүлө деген да. Ыйманга келди, вообще күнөө кылбай өтүп кетти. Ыйман келди, так намаз окуган жок. Ыйман келди, вообще намаз окуган да жок, ороз да кармаган жок. Ыйман менен дароо ошол жерден өтүп кетти. Пайгамбарыбыз бир риwayatта келет, периштелерди көрдүм, баягы адам ачка өткөн экен, оозуна периштелер ар кандай мөмө фруктуларды салып атканын көрдүм, курсагын тойгузуп деген. Демек, урматтуу мусулман туугандар, адам өмүрүнүн акырын жакшы өткөргөн аракетин кылыш керек. Өмүрүнүн акыры кандай өтөт эч ким билбейт. Бирок себептерди карманып, Аллага жалбарып, дуа кылып, колдон келишинче ошондой болуп өткөнгө аракет кылыш керек. Кедей болсоң эле эчтеке эмес, жашоо бүтүп калат. Бечара болсоң эле эчтеке эмес, жашоо бүтүп калат. Жөнөкөй катарда адам болсоң эле жашоо бүтүп калат. Элдер сени сыйлабай, баягы элдин көзүнө илинбеген адам болсоң эле жашоо бүтүп калат, саналуу. Бирок ахиреттики түбөлүк да. 1000 эмес, миллион эмес, миллиард эмес, андан чоң сан эмес, түбөлүк жашоо. Негизгиси ошол жашоого баратканда жакшы бүтүрүп кетиштик. Акырын жакшы болуп кетиштик. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ажыда жүрөт. Пайгамбар ажыда жүргөндө бир сахаба, ажыга келген сахаба төөзүндү алды. Төөзү менен келип, ихрамга кирген. Ихрамга деген сөз ажылыкты ниет кылып кирип, кийимдерин толук чечип, баягы айдалдар оронуп, төөзүнүн үстүнө келет. Лаббайк Аллахумма лаббайк талбий айтып атынан төөзүнөн кулап кетти баягы. Төөзүнөн кулап кеткенде төөзү байкабастан тепселеп өлтүрүп алган. Пайгамбарыбыз ошол сахабанын жаназасын окурдан алдын кепин дегенде бетин жаппагыла деген. Эртең кыяматта ошол киши тирилгенде талбий айтып кайра тирилет деген. Ал кыяматта ошол сахаба. Жана ошондой эле ихрамга кирип, ажылыгын өтөп бүтпөгөн, ихрамдан чыкпаган адамдар, умразын бүткөн адамдар кыяматта лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лаббайк деп талбияны айтып, Аллахтын астында жар салып ушуну тирилет. Демек адам акыры кандай болду, ушундай болуп тирилет. Алымдар айтат, кайсы бир адам мас болуп өлүп калса кыяматта мас болуп тирилет деген. Аллах сактаган болсун, элестетилет. Кайсы бир адам уурулук кылган өлгөн болсо, демек ошондой абалда тирилиши мүмкүн. Кайсы бир адам зина менен өлгөн болсо, оор абалда тирилет. Кайсы бир адам кыскасы кандай күнөөнүн үстүндө өлбөсүн, ошондой оор абалда болуп калышы ыктымал. Коркунучтуураак. Аллах гана ырайым кылып кечирип койгон. Андыктан урматтуу мусулман туугандар, ар бир адам өзүнүн ошол дуасын кылыш керек.
Ар бир адам өзүнүн акыбетин ойлош керек. Ар бир адам өзүнүн эртеңки жашоонун камын көрүш керек. Пайгамбарыбыз айткан, адам элге ушундай болуп көрүнөт деген. Жана баарыбыз иншалла бири-бирибиз жөнүндө жакшы ойдобузбу? Мешитке келебиз, намазга турабыз, орозо кармадык, ажыга барабыз, умра кылабыз, садака, зекет беребиз, жакшылык кылабыз. Бири-бирибиз жөнүндө оюбуз жакшы. Иншалла үмүт да кылабыз, Аллах баарыбызды кечирсин деп үмүт кылабыз бири-бирине. Пайгамбарыбыз айтат. Адамдар бир адамды сырттан караганда адамдарга баягы адам таквадар, жакшы адамдай болуп көрүнөт деген. Анан ошол адам менен бейиштин ортосунда бир зира деп коет. Бир карышын чыккан. Шунча кичине аралык калган да. Тагдыры озуп кетет да баягы адам күнөө иш кылат. Тозок адамдардын ишин кылып туруп, тозокко кирип кетет деген. Жашоосунун баардыгына бейиштин иштерин кылып жүргөн, намаз, орозо, зекет, жакшы иштер кылып жүргөн. Бирок акыры жакшы болуп бүтпөй калган. Тозокко кетип калган. Кээ бир адамдар бар дейт пайгамбар. Өмүрүндө сыртынан караганда адамдар анын тозокко адамдардын ишин кылып жүргөн адамдар дейт. Бузуктуу, жаман иштер кылып жүрөт. Бирок тагдыры озуп кетет биринчи андан. Барып бейиштик иш менен, амал менен жашоосун бүтүргөн адамдар бар. Аны менен тозоктун ортосунда бир карыш калганда, аралык калганда, жакын аралык калганда тагдыр озуп кетет да бейиштик ишти кылып баягы адам бейишке кирип кетет деген. Андыктан урматтуу мусулман туугандар, эч бир адамда кепилдик жок. Бейиштик 90 жыл бейиштик амалды кылды. Бирок 90 жылдын акыркы мүнөтүндө өзгөрүп кетиши мүмкүн да алар. Бир эле сөз менен болуп кетиши мүмкүн. Бир эле башка иш менен болуп кетиши мүмкүн. Аллах Таала баарыбызга жакшы акырет акыбет берген болсун. Урматтуу мусулман туугандар, ашрату саа сугра вал кубра. Өткөндө кыяматтагы эсеп кылсак. Эми баарыбыз эле угуп жүрөбүз. Биздин акыйдада, биздин ишеничте кыямат деген жашоо бар. Адам сөзсүз түрдө бул жашоодон өтөт, айтыш болот, бирок ошо менен жашоо бүтүп калбайт. Кабырда жашоо болот, кайра кабырдан кийин кыяматка иншалла тирилет. Бирок ошол кыяматтын качан болот? Эч ким билбейт. Пайгамбарыбызга Жибрил алейхиссаламдын хадисин баарыбыз эле билебиз, Күн өрүмүндө пайгамбар ушинтип сахабалар менен отурган. Пайгамбардын адаты ушундай болчу. Сахабалар менен көп ушинтип сүйлөшүп отурат болчу да. Пайгамбарыбызга элден бөлүнүп алган адам эмес болчу. Алардын проблемасын угат эле, колунан келсе чечип берет эле, болбосо жакшы насаатын айтат эле. Алардын оорчулугу болсо оорчулугун чогуу көтөрүшөт эле. Кайгысы болсо кайгысын тең бөлүшөт эле. Сүйүнүч, кубаныч болсо кубаныч, сүйүнүч менен кошо пайгамбарга сүйүнүч эле. Анан пайгамбар сахабалар менен ушул күн өрүмүндө отурса, Омар радиаллаху анху айтат, аппак кийимче болгон бир адам кирип келди деген да. Кийимдери аппак, чачы капкара жалтыраган. Бай адамды биз мусафир деп ойлодук. Мусафир деп ойлойлу десек, бай адамдан, ал адамдан сапардын эч бир белгиси, таасири көрүнбөйт. Себеби сапарда жүргөн адамда чаң болот, эки жагы уйкуланат, кыйналат. Бирок местный ушул жерде Мединанын адамы деп ойлой айтайын десек, Мединада аны эч ким тааныбайт экен, көргөн эмес экен. Адатта шаар, айыл кичинекей болсо бири-бирин тааныйт да. Анан аңгыча баягы киши келип пайгамбардын жанына эки бутун чөгөлөтүп, мындай кылып туруп, эмне кылды? Отурду. Отуруп келди да, Мухаммад, мага ислам жөнүндө айтып берчи dedi. Пайгамбар ислам жөнүндө айтып берди. Ислам деген келмени айтыштык, анан намаз, орозо, ажылык, зекет. Тура айтасың ey Мухаммад. Омар радиаллаху анху айтат, биз таң калдык. Өзү сурап, өзү пайгамбарга аяк басып калды. Андан кийин ey Мухаммад, бизге иман жөнүндө айтып берчи дедик. Айтып берчи деди баягы киши. Пайгамбар иман деген эмне? Аллага иман келтирүү, периштелерге иман келтирүү, китептерге иман келтирүү, адамдардын ичинен Аллах Таала пайгамбар элчи кылып тандаган адамдар бар, ошолорго иман келтирүү, өлгөндөн кийинки жашоо бар, адам өлөт, кабырда адан кийин кайра тирилет, жашоо бар, ошого иман келтирүү. Жана ар бир нерсе жакшылык, жамандык Аллахтын тагдыры менен болот деп ишенүү ушул имандын парздары. Баягы киши тура айтасың ey Мухаммад. Андан кийин ey Мухаммад, ихсан деген эмне деди. Айтып берди ушул тууралуу. Ихсан деген Аллах Тааланы көргөндөй сыйынуу деген. Урматтуу мусулман туугандар, алымдардын бири айтат. Аллах Тааланы көргөндөй сыйынуу деген сен эртең кыяматта адамга эң берилген чоң неемат Аллахтын жүзүн көрүш. Бейиштин суулары, бейиштин курлары, бейиштеги мөмөлөр, бейиштеги рахаттар Аллахтын жүзүнүн астында эчтеке эмес. Аллах Тааланын жүзүн көргөн адам жылдап ушундай рахат алып ошол жерде туруп калат. Аллахтын жүзүн көргөн адам баягы мыякта жүргөн хурларды вообще көргүзү келбейт, эсинен чыгып кетет. Баягы сууларды, шараптарды, асел сүттөн болгон дарыяларды вообще эңсебей калат. Мөмөлөрдү эңсебейт, эч кимди эңсебейт. Жалаң бир гана Аллах Тааланын жүзүн карап, суктанып, рахат алып отурат. Алымдар айтат. Аллах Тааланы көргөндө ибадат кыл деген ошондой дейт. Намазга турдуңбу, демек эч нерсе сага болбош керек. Эч ким менен ишиң жок, оюңда жок болуш керек. Жараткандын астында турам, азыр Аллахты көргөндөй сыйын берилип.
Башка нерсе менен оюң бөлүнбөсүн. Эгер андай колдон келбесе дейт пайгамбар, анда Аллах мени көрүп турат деп сенгин Аллах Таалага дейм. Демек Аллах намазда турабыз, ибадат турабыз, Аллах мени карап турат, көрүп турат. Ой бөлүнө берет эки жакка, кете берет. Ошондо Аллах мени карап турат, Аллах мени көрүп турат. Адам өзүн өзү не кылыш керек экен? Карманыш керек, өзүн өзү эскертип туруш керек. Анан баягы адам, ey Мухаммад, кыямат качан болот деп. Пайгамбарыбыз сураган адам билбегендей эле кыяматты суралган адам да билбейт. Сен билбегендей эле мен да билбейм. Демек кыяматтын качан болушун эч ким билбейт. Бир гана жараткан Аллах Таала билет. Ошондо ал адам андай болсо анын белгилерин айтчы деген. Кыяматтын кандай белгилери бар? Бүгүн көтө турган сабак, эртең көтө турган сабак ошо кыяматтын белгилери. Пайгамбар саллаллаху алейхи кыяматка даярдан болду. Аяк киши дагы кыяматка даярдан деген максатта сурады. Ошол мусулмандар белгилерди көрүп, көчөдө, мындай элдин ичинен көрүп, демек кыямат келип атыптыр да. Жакындап калыптыр да. Кой өзүмдүн ишин кылайын деп даярданыш керек. Пайгамбарыбыз күн аял өзүнүн кожоюн төрөп калган маалында деген. Колунда жок бечаралар, кой баккан, жылан кутуп жүргөн адамдар бири-бири менен имарат курушуп, баягы курулуш куруп, жарашып калган учурда деген. Ошондо кыямат күтөр деген. Анан баягы киши кетип калды, пайгамбарыбыз бир канча күндөн кийин Умардан сураган. Ey Умар, баягы келген адам ким деп билең деген. Аллах жана пайгамбар билет, я Расулулла деген. Ал Жибрил силерге диниңерди үйрөтүп коюн деп келди деген. Демек периште өзү келип, Аллах периштеден жиберди. Бизге келип динди кандай негизги эрежелерин үйрөтүп кетти. Жибрил периште келип бизге кыяматка даярдан деп кетти. Кыяматтын белгилерин көрсөң, демек өзүң аракет кыл деген сөздү айтты. Айтайын деген урматтуу мусулмандар, демек бүгүн көтө турган сабагыбыз андан кийинкилер дагы ошол кыяматтын белгилери. Кыяматтын белгилери кээ бирлер биздин арабызда жүрөт, ушерде. Болгон биз байкайбыз. Болгон мечиттен чыккан эстен чыгып кетет, үйгө барганда эстен чыгып кетет. Баягы жашоого киргенде, бизнеске киргенде, өзү менен тиричиликке киргенде ошол белгилер эстен чыгып кетет. Негизинен урматтуу мусулмандар, кыяматтын белгилери экиге бөлүнөт. Чоң, анан майда, кичине. Чоң деген белгилер ал саналуу, пайгамбар 10 нерсени айткан. Ал чоң белги келгенде уже бүт нарагы тез болуп кыямат келип калат. Пайгамбарыбыз кыяматтын чоң белгисин ошол 10ду баягы жипке тизилген шурудай, мончоктой деген. Эгер жип үзүлүп кеткен болсо, шуру арт-арттан ката-катан төгүлүп кетет, болуп кетет. Чоң белгилерде ошондой. Бир чыкса, экинчиси, үчүнчүсү болгон тез эле кыямат болуп кетет. Бирок ага чейин майда белгилери бар, кичинекей белгилер. Ошол майда белгилерди урматтуу мусулмандар, алымдар атайын топтоп бөлүп койгон. Кээ бир белгилери бар, болуп бүткөн белгилер бар, болуп бүттү, болбойт. Экинчи бир белгилер бар, болуп бүткөн жана болуп атат, бүгүн да кайталанат, эртең бүрсүн боло берет. Жана кээ бир белгилер бар кыяматтын майда. Азырынча боло элек, жакында болот. Аллах Тааланын болот иншалла. Ошолордон урматтуу мусулмандар, кыяматтын белгилеринен, майдалардын ичинен эң эле кичинекейи. Кыяматтын кайсы белгилеринен? Майда. Эске сактап турайлы иншалла. Эң эле биринчиси биафтатун наби, пайгамбарыбыздын жиберилүүсү. Пайгамбарыбыздын пайгамбар болуп келүүсү, демек кыяматтын эң кичинекей биринчи болгон белгилеринен болуп саналат. Пайгамбарыбыз келди, болду. Демек кыямат уже жакындады, келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, экинчи белгилерден бири, пайгамбар айтат, "Бойсана саакахатайни". Пайгамбар айтат, мен жана саат кыямат. Экөөбүз ушундай жакын келдик деп, бул эки бар эмне кылган? Манжаларын бири-бирине жабыштырып айткан. Ол ортоңку менен ол сөмө эки ушунчалык жакын. Демек пайгамбардын келгени менен кыямат ушунчалык жакын экен. Адамдар даярданып деген. Экинчиси урматтуу мусулмандар, маутун наби, пайгамбардын бул дүйнөдөн өтүүсү. Пайгамбар келди, кайра өттү. Пайгамбардын кеткендиги бизге бир белги. Пайгамбардын кеткендиги мусулмандарга эмне болчу? Күмүш сырга. Өзүңөр келгиле мусулмандар деген. Ауф ибн Малик деген сахаба, урматтуу мусулмандар, пайгамбарыбыздын акыркы казаты болгон. Пайгамбарыбыздын акыркы казаты Табук деген жерге пайгамбарыбыз барган аскерлер менен, мусулмандар менен барган. Ошол Табук деген жер Мединадан болжол менен 900 000 километр аралыгынан арактаган. Ол Сирия тарапка, Шам тарапка жакын жер болгон. Пайгамбарыбыз ошол жерде, ошол учурда дүйнөдө эң чоң державалардын бири, Византия, Рим империясы менен кармашканды жолугушкан пайгамбарыбыз сахабалардын ээрчиси ошол жака барган. Бул Табук согушу, урматтуу мусулмандар, өтө бир экзамен. Мусулмандар менен мунафыктарды ажырата турган казат болгон. Биринчиден, мөмө бышкан баягы Мединада мөмө менен бизнес кылган элдер. Демек, дүйнөнү танда же ахирет танда деген сыноо болгон. Экинчиден, күн аябай ысык болгон. Бүгүн бизде кээ бир мусулман туугандар ысык болуп кетип кой, орозон кыйнабайчы деп коет.
Өзі ушундай ысыкта мындай кыласың. Ал учурда ысык болгон пайгамбар чыгып калат эми ошол. Үчүнчүдөн адамдардын баарынын эле колунда болгон эмес. Кээ бирлердин колунда болгон, кээ бирлердин колунда жок. Алмашып кезек менен чыгышты. Анан пайгамбар ошол жака барган. Ауф ибн Малик деген сахаба айтат. Мен пайгамбарыбызга табукта жолугайын деп барсам, пайгамбарыбыз териден болгон чатырда отуруптур. Пайгамбарыбыз өзүнүн атайын алачык чатыр чизип койду, эме тиктирип коет. Териден. Анан пайгамбарга жолугайын деп бардым. Пайгамбарыбыз мага мынтип айтты. Эй Ауф, оду читтен байна ялайса, кыяматтын алдынан ушул 6 нерсени күтө бер. Демек, кыяматтын астынан ушул 6 сана ушулар болот, анан кыяматтын аранан барып жакындап кирип кетет. Ауф радиаллаху анху пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, эң эле биринчиси маути менин бул дүйнөдөн кетишим dedi. Демек, пайгамбардын өтүүсү бул дүйнөдөн биз үчүн кыяматтын белгилеринин бири жакындаган болуп саналат. Экинчиси, сумма фатху байтул мактис. Байтул мактис деген Иерусалимде Кудус мечитинин ачылуусу кыяматтын жакындап калган белгиси. Урматтуу мусулмандар, бул бир адашпадам 8-9 пайгамбарчылыктын эмен хижранын 8-9 жылдары болгон. Байтул мактисти биринчи жолу мусулмандар Умар радиаллаху заманда ачышкан 16-жылы. Пайгамбар өткөндөн кийин 5 жылдан кийин ачышкан. Пайгамбар 5 жыл алда боло турган ишти дарбайт. Себеби вахий болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Байтул мактис ачылат деди. Эң эле биринчи ошо мусулмандардын колуна Умар заманда өткөн. Андан кийин кайра динсиздерге өткөн. Кайра кийин экинчи жолу Салахуддин Абу Аюби деген адам полководчунун кол астында кайрадан мусулмандар өткөн. Үчүнчүсү пайгамбар сумма мутани яқуду фикум какуасул ганам. Андан кийин силерге бир ушундай чоң бир баля оору келет. Кой өлөттөй болуп келип, баардык адамдардын көпчүлүктөрү кырып кеткен бир оору келет. Ошол кыяматтын белгиси. Ушул окуя урматтуу мусулмандар, Байтул мактис ачылгандан кийин 18-жылы хижри учурунда болгон. Шам өлкөсүндө көбүнчө ошол учурларда бир катуу оору келген. Мал өлөт болот, бири оору келген малдын баарын кырып кетет. Ошол сыяктуу бир катуу оору келген. Адамдардын мурундан мындай сулар агып, баягы грипп болот. Грипп сыяктуу болуп бир оору болуп келгенде бир заматта кыска убакытта көп адамдар өлүп кеткен. Кээ бир алымдар айтат, бир 25 000 тегеринде мусулман өлүп кеткен дейт ошол. Ичинде чоң сахабалар болгон. Муаз радиаллаху анху, Абу Убайда ибн Жаррах жана башка сахабалар болгон. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, "Сумма истифадатул мал." Кийин бара мал мүлк ушунчалык көбөйөт, байлык элдерге чачылат. Хатта йота рожул 100 динар, бир адамга 100 динар берилет. Ошол берилсе да бай адам баягы сахитан дагы деле тойбостон ачууланат. Ошого нааразы болот дейт. Бул хадисте алымдар айтышат. Бир адамга 100 динар деген, бир динар урматтуу мусулмандар, 20 динарын бүгүн 85 грамм алтын. 100ді 5 есе көйсек, демек 420 грамм алтын болуп калат. 85 грамм алтын бүгүн таза алтын эсептегенде канча болот? 700-800 миң тегере болсо керек. Ошону 5 есе көбөйтүп кой. Демек бир адамга 100 миң доллар бердим деген сөз да. Ошого жакын акча. Берсең да бай адам эмне? Нааразы дейт. Тойбойт, ачуусу келет. Алымдар айтат. Бул эки себептен болушу мүмкүн. Биринчиси бай адам ач көз, тойбос. Берген сайын тойбойт, берген сайын шүгүр кылышты билбейт, берген сайын нааразы болот. Экинчиден, балким ошондой чоң акча берген күндө дагы кымбатчылык болуп кетти дейт, жетпей калышы мүмкүн. Бүгүн бирөөгө 100 доллар бердим. 100 миң сом бердим. Кымбатчылык жетпей калды. Дагы бердим, дагы жетти. Балким ошондой болуп калышы мүмкүн дейт кээ бир алымдар. Кыскага айтайын дегени, бара элдерге эмне дүйнө ушунчалык ачылып чачылат деген да. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, "Сумма фитнатун." Андан кийин жер бетинде фитна болот. Арабтардын ар бир үйүнө чейин фитна кирип келет деген. Пайгамбар арабтардын деген демек кыргыздарга келбейт деген сөз эмес. Арабтар деген сөз пайгамбар ошол арабтарга кайрылгандыгы үчүн айткан да. Болбосо ар бир адам дүйнө фитна кирип келет деген. Ушул жерде фитна деген башламандык, азгырык, каргандай нерселер айтылат. Бүгүн кээ бир алымдар айтат экен, фитна деп бүгүнкү мондой васаил иттисал деп коет. Байланыш каражаттары, телевизор, интернет, башка. Бүгүн чындыгында интернетте өткөн азгырык жок да жашоодо. Аял өтө чоң азгырык. Бирок андан чоңураак азгырык интернет. Мал мүлк азгырык, бирок андан да чоңу байланыш каражаттары болгон. Бүгүн өмүрдүн көбү ушул нерседе өтүп кетти биздики. Пайдалуу болсо жакшы. Бизге рызык алып келсе жакшы. Бир дават кылган иштесек жакшы. Туугандар менен байланыш болсо жакшы. Эл журтка кызмат болсо жакшы. Бирок арам нерсе менен болуп кетти. Арам нерсе менен кетип калса, бейпайда болуп кетсе, өмүрдүн көбү ошого өтүп кетсе, демек жаман экен. Фитна деди пайгамбар, азгырыктар деди. Отурасың, Куран окуйн деп 10 мүнөт Куран окусаң, уйкуң келет, китеп окусаң, уйкуң келип кетти дейт кээ бир адам.
Бирок интернет ачып чыксаң, Инстаграмда сааттар өтүп кетет да. Рахат аласың, жерге карап отурасың. Мешітке келіп намазға келіш үшін 15 минут 20 минут уақыт кетеді. Оор қиын да. Бирок сааттап кино көрүш жеңил. Деп фитна. Ар бир үйгө кирип келет деген пайгамбар чындыгында кирип келди. Сакал орнуна да кирип келди, сакал жогуна да келди. Мусулманга да кирип келди, мусулман эмеске да кирип келди. Бардык адамдар кирип келди. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Худнатун", андан кийин келишим, жарашуу, бири-бирине болгон келишим болот. Мусулмандар менен якуну байнаkum байнал асфар, силер менен Бани Асфар деп коет, римдиктердин ортосунда келишим болот. Бани Асфар дегенди бүгүн алымдар айтат, Европа, Америка, ушул батыш мамлекеттери менен мусулмандар ортосунда келишимдер болот. Чындыгында бүгүн келишимдер бар да. Бүгүн оомдуу келишимдер бар. Мусулмандар аралык келишимдер, бири-бирине кол салбайбыз, бири-биринин ортосунда мындай ар кандай соода саттык келишим, кыскасы келишимдер бар да. Ошондой келишимдер болот дейт пайгамбарыбыз. Кийин фаягдурун, алар кыянаттык кылат дагы. Алар кыянат кылып силерге каршы чыгышат кайра деген. Алар 80 мамлекет 80 болуп келишет, силерге 80 туунун астында келишет деген. Ар бир туунун астында 12 миңден аскермен келет. Демек, урматтуу мусулман туугандар, пайгамбар айткан нерселер бүгүн болуп келип атат да. Пайгамбарыбыз айткан нерселердин баардыгы ишке ашып атат. Бүгүн келишим бар. Бирок бир учурда кыянаттык болуп кетип атат. Бир учурда карасаңар, урматтуу мусулман туугандар, кээ бир мусулман мамлекеттерде келишим бар эле. Бирок ага карабастан кээ бир мамлекеттер алардын коопсуздугун бузуп кирип атат. Ичиндеги аман тынчтыкты бузуп кирип атат. Орто нерселерди бузуп кыянаттык менен кирип атат. Кийинки маселе, урматтуу мусулман туугандар, кыяматтын белгилеринен тухурул фитнан, ар кандай фитналардын чыгуусу. Бул жерде кыска айтты, бирок кийин өзүнчө бир узун келет иншалла. Пайгамбар тийинен байна яда са фитнан, кыяматтын астынан ушундай фитналар келет. Факита ал-лайлы музлам, капкараңгы түндө болгондой, капкараңгы көрүнбөгөндөй фитналар келет. Эшикте эч кандай прожектор жок, фонарик жок, эч нерсе жок. Капкараңгы түндө көчөгө чыксаң эч кимди тааныбайт. Келип аткан адам сага көрүнбөйт, билинбейт. Демек, капкараңгы түндө сага келип аткан азгырыктар, фитналарда билинбей, көрүнбөйт. Ошондой сыяктуу болуп жашоого фитналар келет. Адамдар билбей калат деген да. Бүгүн чындыгында жашоого ушундай көп фитналар бар. Элдер чындыкты ойлойт, бирок ал жалган болуп чыгат. Элдер жалган деген нерсе чындык болуп чыгат. Элдер жакшы деген нерсе жаман болуп чыгат. Элдер сооп деген нерсе тетиринче сооп эмес, күнөө болуп чыккан учурлар болот. Адамдардын жашоосуна фитна кирип келет, адамдар билбейт, азыр болуп кете берет. Алымдар айтышат, фитна келип атканда алымдар аны билет деген. Фитна кеткенден кийин баардык адамдар бул фитна экенин билип калат. Себеби алымдар келип атканда айтышат, эскертет, этет болбо, фитна келип, бул азгырык, буга азыр кылба, мындай алымдар какшайт. Буга аралашпа, буга барба, бул мындай дейт. Кече эле интернетте жаңы жүрөт го, бир библияда канча миллион сомго дагы баяндай. Эмелер азгырыкка жүрөт. Болбосо бул Кыргызстанда былтыр болду, андан мурун болду. Кайра эскертип атат. Мындайга аралашпа, жалган. Акчаңды салып байып кетем деп баяндай сетевой эмелерге аралашпа деген сайын элдер кайрадан азыр болуп кирип кетет. Кече эле ызычы болуп отурат, да, 1-2 күн болду окшойт мен көрдүм. Пайгамбар ошондой фитналар келет дейт. Юсбиху ар-раджул фиха муъминан ва юмси кафиран. Эртең менен адам мусулман болот. Таң атканда үйүнөн чыкканда мусулман болуп чыгат. Кечинде үйүнө кайтканда фитнага азыр болуп калгандыктан кайра капыр болуп үйүнө кайтат. Ва юмси муъминан, кечинде жатканда имандуу болуп жатат. Ва юсбиху кафиран, таң атканда капыр болуп калат. Себеби фитна ушунчалык азырлыктар көп болгондуктан бүгүн кээ бир учурда байкайсыңар, жатканда телефон атат, жат кармыктап калат. Ал-каид фиха хайр мин ал-каид. Ошол фитна учурларда, ызыч болгондо, башаламындык болгондо, ар кандай азгырык, бузуклук болгондо, пайгамбар айтат, ал-каид фиха хайр мин ал-каим. Турган адамдан көрө отурган адам жакшыраак. Демек, ал деген пайгамбар чыкпа, сен аралашпа андай фитнага деп да. Бир жерде дүмбүр ызыч болуп атса, барба сен ал жака. Үйүңдө отур. Ал-каим фиха хайр мин ал-маши. Турган адам баскан адамдан көрө ошол учурда жакшыраак деген. Базып баргандан көрө. Ал-маши фиха хайр мин ас-са'i. Баскан адам ошол учурда ошол фитнага аралашкан адамдан көрө жакшыраак. Факассиру кысиякум. Пайгамбарыбыз ошондой фитна болгон учурда, согуш болгон учурда, дүрбөлөң болгон учурда, башаламандык, стабилдүүлүк жок болгон учурда жаңарды пайгамбар талкалап сындырып салгыла дейт. Ал деген сөз ошол фитнага аралашпай кирбе дейт. Жаңдын вакатту аутаракум, жаңдын баягы эмелерин кылдарын үзүп салгыла дейт пайгамбар. Вадибу бисуюфикум хижара, жана кылычыңар менен таштарды чабып салгыла, кылычыңарды сындырып салгыла.
эгер силердин бириңер ошол фитна үйүңөргө чейин кирип келсе, ошолор силердин үйүңөргө чейин кирип келсе дейт, адамдын эки баласынын жакшырагындай болсун дейт. Ал деген сөз, урматтуу мусулмандар, пайгамбарыбыз залым болгондон көрө мазлум бол деген да. Бирөөгө зулумдук кылгандан көрө өзүң жапа чеккандан көрө деген. Себеби ошол сооптуураак, пайдалуураак. Биринчиден шейит болушу мүмкүн, экинчиден кыяматта жооп бербейсиң. Бирок залым болсоң жооп бересиң да. Анын жанын эмне кыйдың, ага жооп бересиң. Эгер сага ошол фитна келип калса дейт пайгамбарыбыз, болбойт дегенде адамдын эки баласынын жакшырагындай бол. Адам алейхисалам эки бала болгон. Анан бирөө Аллах Таала экөөтө курбандык чалган да. Аллах курбанды арнаган. Аллах Таала бирин кабыл алып, экинчисин кабыл албай койгондо, кабыл албай койгон баласы көрө албастыктан барып бая баланы өлтүрүп койгон. Мен сени өлтүргөнүм келдим дегенде, сен мени өлтүрсөң өлтүр, бирок мен сага кол көтөрбөйм деген. Пайгамбар айтып, ошол адамдын эки баласын жапа чеккендей баласындай болула дейт. Демек, урматтуу мусулмандар, жашоодо, коомдо, ордузда, мамлекетте ар кандай дүрбөлөң болот, аралашпа. Вообще киришпе. Өзү менен өзү болуп токтосун. Себеби адамдар киришкен сайын ал болот, ырбай берет, ырбай берет, барып чоң нерсе айланып кетет. Улутчулдук, жерчилик, башка нерсе, уурулук деп бөлүнүп жаргалып отуруп, коомчулук жок болуп кетиши мүмкүн. Ошондой эле, урматтуу мусулмандар, кыяматтын белгилеринен бири пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, "Зухуру муддаин нубува", пайгамбармын деп өздөрүн жарыя кылган адамдардын чыгылышы деген. Кыяматка жакын өздөрүнүн ар бир адамдар чыгат, көп адамдар чыгат, мен пайгамбармын деп чыккан адамдар болот. Пайгамбарыбыз ла тақумуса, кыямат болбойт, хатта юбгаса даджалун каззабун, қарибун мин саласин. Пайгамбарыбыз кыямат болбойт. Качан? Жалган 30 жалганчы адам чыкпайынча деген. Алардын ар бири өзүнүн пайгамбарын айтат, бирок мен пайгамбарлардын артыксызмын деген пайгамбар. Демек, урматтуу мусулмандар, кыяматка жакын көп ар бир улуттан, ар бир жерден пайгамбарым деген адамдар чыгат. Эң чоң белгилүүлөрү ичинен 30 болгон да. Пайгамбардын заманында болгон чыккан, пайгамбар өлгөндөн кийин да чыккан да. Сахабалар алар менен күрөшүп жок болушкан да. Ошол замандан бүгүнкү күнгө чыга берет. Бир жолу бизде Северный мечитте болчу, адашпасам 2007-жылы эле 2008-жылы болчу. Бешин намаз чогуу жамаат окудук, анда эски мечитте. Намаз окуп калдык. Намаз бүткөндөн бир киши туруп эле Аллах мага аксын экинчи Мекке кылам деп айтты dedi. Ал убакта жаңы намаз окуп баштаган түшүнбөдүм. Аллах мага аксыны экинчи Мекке кылам деп айтты dedi. Кийин жакшылап сурадык. Ал ошо аксыдан мен пайгамбармын деген киши экен. Демек, пайгамбарыбыздын айткан сөзү, пайгамбар Мединада туруп айтты. Биз жашаган доор ушул жерге чейин келип калды адамдар. Биз ошондойлордун бирөө эле көрдүк. Бирок бүгүн көп да андай. Паланча жактан чыккан болушу мүмкүн, түгүн жактан чыккан болушу мүмкүн, кече чыккан, эртең чыгат, андан кийин чыгат. Пайгамбарыбыз 30 деген бул эң чоң белгилүү 30 деген. Бирок майда чүйдө жанандайлар чыгарып, дарыгы өзүнүн пайгамбарымын мен мындаймын деп. Ошону пайгамбар айтат. Демек, эң актык пайгамбар менмин, менден кийин пайгамбар чыкпайт. Ошого урматтуу мусулмандар, кыяматтын астынан кайсы бир адамды мен пайгамбармын деп көргөн болсо, биринчиден ал жалганчы, экинчиден демек кыямат жакындап келатыр деген маселе. Биз бул нерселерди эмнеге окуйбуз, эмне үчүн үйрөнөбүз, эмне үчүн билебиз? Пайгамбарыбыз эмне үчүн айтты? Себеби пайгамбарыбыз эскертип, ата баласына кандай мээримдүү болот, эне баласына кандай күйүмдүү болот. Балам, кой, мындай кылба, балам дейт. Бала кичинекей ымыркай алдей баласы барат, отко бараткан болсо, кой балам, алабыз да. Пайгамбар бизге атадай болот. Пайгамбар бизди отко түшүп калбасын дейт. Кыяматка кетирде бир сыра өзүңө кел, эки жагын карап ал, даярданып ал деген максатта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушуларды айткан. Ошол максатта биз ушуну окуп үйрөнөбүз. Ошол максатта ушул кыяматтын белгилерин билгенге аракет кылыш керек. Себеби арабызда ушул нерселерди көрүп атат, демек кыямат келип калыптыр. Кыямат жакындап калыптыр. Кече шашпай болот деген нерсе жок. Кыямат келгенде, урматтуу мусулмандар, эч бир адам сакталып калбайт. Кыямат элдин баарына бирдей келет. Бир жылдары бизде билесиңерби? Кыргызстанда шам албай калды эле. Кыямат келет экен, шам алып калайлы, мүмкүн ичине кирип кетет, анан бир жерге кирип кетет, шам жагып калыш керек. Свет өчүп калат, бир нерсе деген. Кыямат келгенде, урматтуу мусулмандар, шам эмес, атомдуй бомбадан сактан деген бункерге кирип кетсин, кыямат келет. Ошол жерден болсо да келип Аллах Таала жанын алып кетет. Ошон үчүн кыяматта эч бир адам кыяматтын азабына, кыйынчылыгына иншалла аман калбайт.